Жакында эле Казакстанда жолукчан мектепке кирүүгө окуучуларга тыюу салынды. Ал эми бул маселе биздин Кыргызстанда толугу менен тыюу салынбаса дагы айрым учурда көйгөйдү жаратып келет. Деги эле мектеп окуучулары үчүн жолук салынуу шартпы? Мына ушул суроонун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүдө талкуу кылабыз. Көрсөтүүбүзгө бир нече адистерди чакырганбыз. Аларды студиябызга чакырып маекти баштайлы. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын Илим берүү жана Билим министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарованы, ошондой эле Кыргыз Илимдер Академиясынын лаборатория бөлүмүнүн башчысы Муратбек Иманкуловду, ошондой эле Акыл эс рух ыйман коомдук бирикмесинин жетекчиси Дүйшөн Абдылдаевди студиябызга чакырабыз. Кош келипсиздер студиябызга. Бүгүнкү биздин талкуу кыла турган темабыз бул мектеп окуучулары үчүн деги эле жолук салындыруу кажетпи деген суроонун тегерегинде талкуу кылган турабыз. Анан алгач сизге суроо жатайын. Деги эле Кыргызстандын мыйзамында кабыл алынган жобонун негизинде айтсаңыз, ушул кыз баланын формалары жөнүндө айтып өтүңүзчү. Канча форма кабыл алынган, кандай болгон, жолук маселеси кабыл алынганбы? Албетте бүгүн биз аябай учурдагы бир көйгөйлүү проблемага айланып аткан теманы көтөрүп атасыңар. Бул тема көп жылдардан бери талкууланып келе жатат. Анан ата энелердин, коомчулуктун, ошондой эле мугалимдердин өтүнүшү менен ошол мектеп формасын киргизүү тууралуу сунуштар кабыл алынып, 2015 жылы август айында Кыргыз Республикасындагы 1-11 класстын окуучулары үчүн бирдиктүү мектеп формасын токтому чыкты. Негизинен классикалык стилде кийиниш керек, тыкан болуш керек окуучулар. Ошондой эле мектеп формасынын бир 80ден ашык түрү кабыл алды, бирок негизи баары эле окшош. Бул 3 түстөн ашпаш керек. Мисалы үчүн кыздарды айта турган болсок, ак блузка, пиджак, юбка, анан юбканын узундугу тизеден ылдый 5 сантиметр, же болбосо бага элегине чейин анага уруксат берилет да, өтө узун болбойт юбкасы. Бул маселени каралганда биз ошол атайын чоң группа түзүп, бүт уюмдардан комиссия чакырганбыз, ошондо муфтияттан да келишкен. Анан ошол вопросту аябай катуу карашты да, бул өтө узун эмес, биз ошону далилдеп жазыш керек. Тизеден ылдый 5 сантиметр же балтырга чейин деп элечи. Анан өтө узун кийип кыздар жанагы физкультурага катышканда дагы баягы басканда, турганда кыйынчылык болуп калат экен. Ошондуктан биз айттык, ошол өтө кыска эмес, тизеден ылдый 5 сантиметр балтырга чейин депчи. Ошол кабыл алып атканда муфтияттан келишептир, анан бир нече адистер биригип алып анан чечтиңиздер да форманын 4 түрүн. Ошол учурда жолук маселеси көтөрүлдү беле? Кандай болду эле? Уруксат берилди беле, берилген эмес беле? Негизи биздин мамлекет светтик мамлекет, негизинен мектептин уставында да бар. Окутуу динден тышкары. Кыргыз Республикасында диний ишенимдери менен көп ар түрдүү улут жашайт. Бул жерде бир эле жалаң эле мононация кыргыз эли жашабайт Кыргызстанда. Өтө көп улут жашагандыктан биз эч бир улуттун кийимине маани берилбейт. Бардыгына ушу бирдиктүү талап мектеп формасы. Демек, алар мектептин уставын ылайык, кээ бир мектептерде уставга киргизилип коюлган, сөзсүз түрдө башына мындай эч баш кийим кийбейт деп уставтарга киргизип коюшканда, себеби дегенде ал мектепте көп улуттуу балдар окушат. Мисалы үчүн еврей улутунда, мисалы үчүн орус, башка деле чечен, анан көп улуттуу ошол өлкөлөрдүн ар кимдин өзүнүн диний кийимдери бар. Буддисттердин кийимдери бар. Ар ким өзүнүн кийимин кийип кетпесин деп, анан бирдиктүү форма. Баш кийим болгондо аны биз жазган жок. Себеби дегенде ар бир окуучу мектепке жоолуксуз эле келиш керек. Мен жана айтып өттүм, башка мүмкүн башка диний ишенимдегилер мисалы топи кийип калып келиш ыктымал. Ошондуктан балдарга дагы, биз кыздарга дагы ошол именно жоолук салынбы деп жазылган эмес да. Ошол үчүн муфтият өкүлдөрү эмне дешти? Ал биринчи биз конкурс өткөргөндө токтом чыга элек болчу анда. Анда албетте бизде ошол Ерматов беле ким экен комиссия, Ератов эмес, Ератов болгон, Мурат сен да болгонсуң, ошондо аким болгон. Анан алар албетте ал маселени бир аз көтөргөн. Бирок комиссияда көпчүлүгү каршы турушту да. Себеби эмне үчүн биз буларды бөлүшүбүз керек. Деле ислам дининде мажбурлоо жок.
бирөөнү мажбурлап сен ушундай кийинишиң керек, сен жол салынышың керек деген жок. Ошондуктан биз талап бирдиктүү талап. Бул баардык Кыргыз Республикасындагы мектеп жашындагы мектепте окуган кыздар, балдар толугу менен бирдиктүү талапка өтсөк деген ойдо болуп, ошо менен азыр жакшы ийгиликке жетип калдык. Рахмат эже. Келиңиз, Муратбек мырза, сизге суроо заталы. Жанагы эже айтып өткөн жумушчу топто мен да бар болчумун. Анан ошондо тиги муфтияттын өкүлдөрү катышып отурганда ар түрдүү пикирлер айтылганда айттык да, биз бул жерден компромиссный вариантты карашыбыз керек. Анткени биз биякта талашып, силер тиякта талашып отургандан пайда жок. Анда кел мындай макулдашылган чечимге келели деп. Мисалы үчүн алар айтты, муфтияттын өкүлдөрү мо тизе сөзсүз түрдө жабылыш керек депчи. Ошондуктан тизеден ылдый болсун, эми өтө ылдый болбосо дагы тизеден ылдый болсун, бул жеңи, моюну тигилеринен келгенде анан биз айттык, мисалы үчүн биздин конституция боюнча 18 жашка чейин бала деп эсептелет. Ал бала мектеп окуп атканда кенен басып өсүшү керек, дене бою өсүшү керек. Ошондуктан 18 жашка чейинкиге тийишпей кое туралы бала катары эсептеп. Анан 18 жаштан өткөндөн кийин ал өзүнүн укугу, жарандык укукка ээ болду. Демек ал хиджаб кийинеби, эмне кийинет, ал өзүнө жарашкан кийимдерди кие бергенге эч ким ага тыюу салганга. Демек сиздин оюңуз боюнча баягы мектеп окуучулары бул балакатка жетпегендигине байланыштуу буларды мажбурлоого болбойт деген. Балакатка жетүү деген бизде 18 жаштан башталат. Ошондон анан мажбурлабай азыр эркин болсун. Анан мына жакында эле мына Иорданиянын королевасы айтты, мына исламда эч кандай эме жок, хиджаб кийбей койсо болот, хиджабты деп өзү жылаңбаш жүрөт. Эң эле мынакей Мекке турган жер Сауд Арабиясынын принцессасы бар. Бизде эле ону могустардай болуп эле жылаңбаш эле жүрөт ал жерде. Ал кийүү нерсе эмес да. Себеби мечиттин өзүнүн эрежеси барбы? Аны ошо мечитке киргенде ошол эрежени сакташ керек. Мектептин эрежеси бар, мектепте ошону сакташы керек. Кыз балага деги эле шарияттын негизинде айтсаңыз, канча жаштан баштап жол салыш керек? Бисмиллахиррахманиррахим. Балакатка жеткен курак ислам дининде бул бой тартып, кыз балдар, эркек балдарда бой тартып, бой өсүп, ошол эркектик белгилери боло баштагандан тартып балакатка жеткен болуп эсептелинет. Анан 18 жашка жеткенде муну кыргыздар бала дебейт, муну жигит деп коет да. Бой жетип кадимкидей эле чоң киши болуп эсептелинип калат 18ге чыкканда. Ушул эле бул жерде отурган Мурат мырза дагы билет, булан институттун изилдөөлөрүндө бизде 92% мусулмандар болуп чыкты. Биз мурун айтып жүрбөдүк беле, 85-80% мусулман. Көрсө биз жаңылып жүрүпбүз баарыбыз. Бизде 92% мусулмандар болуп чыкты. Демек биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбыз, өлкөнүн кызыкчылыгы ошол жалпы населениянын, калктын жыштыгын анан кийин канча пайыз экенин эске алуу менен жүргүзүш керек да. Анан демек бизде 92% мусулмандар болуп аткандан кийин биздин мамлекеттин кызыкчылыгы жана биздин элдин кызыкчылыгы ошондой эле мына эжекелерибиз менен бул жердеги агайларыбыздын кызыкчылыгы дагы ошого дал келиш керек да, ошол нерсеге. Себеби бул жалпы кызыкчылык да, мамлекетте түзүп турган. Ошон үчүн ошол негизден иштелип чыкканда жанакы бул кишилер айтып аткан чечендер жана башка улуттар көпчүлүгү эле мусулман болуп эсептелинет дагы, жоолук салынып келишет алар. Эми ал бала чоңоюп бойго жетти деген куракты бир 7-8 класстан баштайлы дейли, эң алды 7-8 деп койсок болот. Бирок биздин учурда, айрым учурда көрүп калабыз го, баягы кичинекей эле кезинде жол салындырып койгон бир 2-3, 4, 5 класстар. Бул учурда кандай болуп калат? Балким кажети жоктур. Кичинекей кыздар өздөрү кийингиси келиши мүмкүн да. Анан же ата-энелери багы мусулман болуп, анан кыздарын кийинтип коюшу мүмкүн. Ушул эки учурду карасак болот да. Ушул эки учур менен кийинтип атат да. Анан дагы бир маанилүү нерсе мында болуп атат. Бул жоолукка неметүү боюнча митинг өткөрүшкөнбүз. Бир нече жыл мурун Канат Садыкова ал убакта министр болчу. Ошондо ошол жоолукка менен мектепке келүүгө тыюу салынып, анан уруксат берилсин деп митинг өткөрүп, кызматтан кетсин дегенге чейин талап кылганбыз. Эгерде мынтип адам укугун жана жарандын укугун, окуучунун укугун бузуу болуп саналат да. Себеби ал жоолукка келе албагысы билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн куржалак калат да. Ошондон кийин тигилер уруксат берип, тыюу салынбайт деген печат басылган кагазын берип, мына мен өз колум менен тапшырып мутакалимге бергенмин мына деп. Ал таратып берип, ошондон бери анан азыркы абал кандай болуп атат билбейм, бирок
Мына бир нече күн 2 күн мурун эле Эш Мухаммед Дүйшенов деген агай бар, доцент, Кыргыз мамлекеттик университетинин доценти. Ал агай мага чалып даттанып атат, ушул бир мугалим окшойт, бирөөне жоолук салынасың деп окуу жайдан айдап чыккан аттыр. Талкуулап жаткан темага карата атайын сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөбүз. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Жаңы окуу жылы башталгандан тарта жоолук маселеси кайрадан көтөрүлдү. Айрымдар жоолукчан кыздар өзүнүн каалоосу менен эмес, ата-энесинин чечими менен салынып жатышат десе, айрымдар демократиялык коомдо ар ким өзүнүн каалаган динин тутуп, ар кандай кийинүүгө укуктуу дешүүдө. Деги эле мектеп окуучулары үчүн жоолук салынуу кажетпи? Дал ушул суроонун тегерегинде бүгүнкү каармандарыбыз менен маектешебиз. Бүгүнкү каарманыбыз Аманкулова Гулина 5 баланын энеси. Дин жолунда жүрүп, диний билим алган Гулина айым кыздары Рахима жана Карима мектепке жоолукчан барышат. Кыздарынын кандайча жоолук салынып калгандыгы тууралуу буларды баяндап берди. Булар 2-3 классынан баштап эле салынды. Мен негизи кыйнаган жокмун, жоолук салынгыла мындай алып эметкиле деп, бирок эне катары түшүнүгүмдү берем, жоолуктун пайдасын кандай болот ошону түшүнүк бергем. Анын өздөрү каалоосу менен салынган. Башында жаңы салынып барганда бир аз мугалимдер айтышкан, мындай медреседе салынат, анан салынтпай эле койбойсуңарбы деген сөздөр болгон. Бирок биз мектепте мугалимдерге ошо түшүндүрүп айтканмын, сиз эми баланын каалоосун четке какпаңыз, себеби атай балдар жөнүндө кодексте жазылып турат, динине, анын каалоосуна эч кандай биз дагы, алар дагы каршылык көргөзүүгө акысы жок. Гулина айымдын кыздарынын да пикирин билүү үчүн аларды кепке тарттык. Улуу кызы Рахима жоолук салынуу парс экендиги тууралуу алгач апамдан билдим дейт. Жоолукту мен 8 жашымда 3-классымда салынгам. Мен кичинекей кезимден эле айтчумун, бирок мамам кичинекей болуп мындай кыйналып каласың деп айткандан 3-класс болгондо мамам айткан болот, эми салына берсең болот дегенде мен өзүм макул болгом. Кыздарыңыз жоолукчан мектепке барганда мектеп жетекчилиги кандай кабыл алышты деген соолду Гулина айымга узаттык. Былтыр шартка байланыштуу башка мектеп алмаштырууга туура келген болчу. Былтыр Канттагы билимкана мектебинде окушкан экөө тең. Ал орус мектеп. Анан кийин мугалимдер деле каршылык көргөзгөн эмес, бирок бир аз мындай жоолук салынабы дегендей карашкан болчу. Анан 1 ай, 1,5 айдан кийин мугалимдер өздөрү наоборот мага айтышты, мындай эч проблемасы жок балдар экен, биз ойлогонбуз башында жоолук салынып атса мындай түнт болот же ушундай болот деп ойлогонбуз, бирок эч тартиби да эчтекеси эми жакшы экен наоборот деп айтышты да. Каарманыбыздын кичүү кызы Карима мектептеги классташтарынын анын жоолугуна болгон мамилеси тууралуу буларды айтып берди. Ассаламу алейкум. Мен деген 5 класста окуйм. 8 жашымдан салынгам 2-класс. Жок, каршы көрсөткөн эмес, бирок көп эле сурашкан, неге мындай кичинекей эмеде салындың депчи. Эмне деп жооп бердиң аларга? Мен ошо өзүм мага ушундай жоолук салынган жагат, анан өзүм салындым деп жооп берген болчумун. Кыргызстандын мыйзамына ылайык мектеп окуучулары үчүн жалпы бирдиктүү форма каралган. Бирок мугалимдердин айтымында жоолук бул талапка ылайык келбейт. Ошондон улам Гулина айымга мектеп окуучулары үчүн жоолук салынуу зарылбы деген суроону узаттык. Зарыл деп ойлойм. Анткени себеби деген баланы кичинекей кезинен тарбиялабаса, кийин чоңойгондо аны кайра оңдош кыйын. Ошон үчүн мен ойлойм, кичинекейинен баштап ауратын жаап, кийин кичинекейинен баштап уятты сактаганды үйрөнгөн бала кийин чоңойгондо даже ата-эненин мындай сарсанаа болуусуна да жол бербейт деп ойлойм да. Мектептеги сабактардан кыйналбайсыңбы? Мисалы диний тарбия сабагына катышууда оорчулуктар жаралбайбы деп Рахимага собол бердик. Жок, дене тарбияга кирем, анткени мындай дене тарбия сабактарынан ушу сабактарга кирем негизи. Гулина айымдын айтымында кыздары башка классташтары сыяктуу эле мектеп иш-чараларына активдүү катышууга далалат кылышат. Айрым гана динге каршы келген жагдайларда бул динибизге туура келбейт деп туура түшүндүрүүгө аракет кылам дейт ал. Андай деле проблема болгон жок. Кээде сурап келишет, булар мени эмеге жанагындай мектептик иш-чараларга катышсак болобу депчи. Анан кийин мен айтам,
көркөм окуу болсо же болбосо мисалы үчүн чогуу хор менен ырдаган жанагындай эмелер болсо мен запрет кылбайм, катыша бергиле мектеп жашындагы эме менен депчи. Анан же болбосо жанагындай бийлеген, денесин ачкан нерсеге мен айтам, андайга катышпай эле койгула. Бирок мероприятиялерден калбайт. Жаңы жылга деле тигилер барга барышат. Рахиманын айтымында мектепке барганда жоолугуна карата алгач ар кандай сөздөр айтылган, бирок кийин түшүнүү менен мамиле кылып калышкан. Башында мугалимдер мындай жоолугуңду чеч, анан ал деген арабтар эле ушинтип салынат, кыргыздын кыздары антпейт деп айтышты, бирок андан кийин ал деген ислам дини деген арабияныкы эле эмес да. Коомчулукта жоолук салынган кыздардын ата-энелери кыздарынын макулдугусуз эле салдырып коюп жатышат деген пикирлер бар. Алардын себеби эмнеде деген сурообузга Гүлина айым мындайча жооп берди. Анан кийин көпчүлүгү мына бизде Дмитриевкада, жаныбызда кант пансионунда кыздар тарбияланат да. Анан биз ажыр менен дагы көп тыгыз байланышта болгон үчүн билем да. Көбүнчө кыздар ошо мектептен мугалимдерге айтышат, мени кыйнап эле салдырып коюшту, мен салынбайт болчумун депчи. Анан ата-энесине сурай берсең, ата-энеси жанагынтип айтат, укпай атат, сөз эметпей атат, көчөгө басып атат, телефон менен кармап атат, анан айлабыз кеткенде медресеге киргизди. Бул просто балага албетте кыйноо болот. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, мектеп жашында мисалы үчүн жоолук салууга форма берип туруп эле аны кичинекейинен баштаса эч кыйынчылык келбейт дагы даже. Гүлина айым кыздарынын диний билим менен бирге эле светтик билим алып, коомго, өлкөсүнө пайдалуу инсандардан болсо дейт. Светтик илимди да алыш керек. Себеби биздин мамлекет ислам мамлекети болбогондон кийин эртеңки күнү баягы ырыскы табыштан коркпойм. Ырыскы таап алат дегендейчи, бирок коомго пайда келтире турган адам болгондон кийин силер светтик да илимиңер болуш керек, шариатты да билишиңер керек, экөөнүн тең баягы ошол эле мезгилде укугуңарды тебелетип албашыңар керек дейм да. Мына ушундай сюжеттен кийин алдыдагы конокторду чакырып маекке аралаштыралы. Ал үчүн Мутакалим коомдук фондунун коом менен байланышуу бөлүмүнүн адиси Надира Байышеваны, ошондой эле Маданият чөйрөсүнөн дагы актер, режиссер Курманбек Ниязбековду студиябызга чакырабыз. Мутакалим коомдук фонду көбүнчө баягы кыздардын, айымдардын укугун коргоп, алардын жоолугу үчүн дагы көптөгөн иш-аракеттерди жүргүздүргөн билебиз. Анан айтсаңыздар, деги эле ушундай маселе быйылкы жылы кайрылгандар болдубу? Көйгөй болуп, мектепке киргизбей атат деген. Ооба, быйыл дагы болду, бирок мурунку жылдарга салыштырмалуу биз дагы мындай мониторинг жүргүзүп байкап турабыз да, бул каттарды каттоого алып. Болду, быйыл дагы каттар түштү албетте. Анан алардын мисалы үчүн канча десем, бир 10-15 чактыдай арыз түштү. Алардын андай 60-70% уже маселелери чечилип калды да. Биз дагы алар каттар түшөр замат эле Билим берүү министрлигине жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын атына кат жөнөтөбүз. Баары мыйзамдуу түрдө чечилиш үчүн. Андан соң ошо арыз ээлери чалып, кайра биз мугалимдер менен чечишип алдык деп. Кээ бири болсо баягы 2011 жылы чыккан Канат Садыковдун буйругу менен дагы маселелерин чечип алышты. Буга чейин дал ушул талкуулап жаткан темабызды социалдык тармактарга жайгаштырганыбызда мектеп окуучулары үчүн бул кажет эмес деген ой пикирди калтырдыңыз эле. Ошондон улам сизге микрофон суналып, ой пикириңиз. Мен жаран катары бул жеке пикирим, эч кимге таңуулабайм. Мен ошол кажети жок деп ойлойм мектеп балдарынын. Анткени биз Эңирде ушул көп улуттуу өлкө болгондон кийин аны биринчи кезекте эске алышыбыз керек. Баягы көп улуттуу мамлекет болгондон ар кимдин өзүнүн ар кандай диндери бар. Мисалы бизде бүт эле жогоруда айтып кетишти, бүт эле ислам динин тутунгандар эмес, башка диндер да бар. Ошондуктан мамлекеттин саясатын эске алышыбыз керек. Жогоруда эжек айтты, Билим берүү министрлигинин саясатына, ошондой эле баягы койгон талаптарына мен макулмун да. Демек, мыйзамды сыйлаш керек. Мыйзам сыйлаш керек, эреже болуш керек. Анан ар кандай болуп калышы мүмкүн. Мисалы, мектепке кээ бирөөлөр жоолук салынып барса, кээ бирөөлөр салынбай барса, ортодон бир балада конфликт чыгышы мүмкүн. Ар кандай сөздөр чыгышы мүмкүн. Ошондуктан мен светтик өлкө болгондуктан баарыбыз окуучулар 18 жашка чейин бирдиктүү форма болуш керек. Андан кийин жарандын өзүнүн укугу.
Кандай? Ошол эле учурда укугун тепселеп койбойбузбу? Тескерисинче сен чеч ал деп жеке жарандык укугун дагы тепселеп койбойбу? Мисалы мугалимдер кийбей чеч десе окуучунунчу. Коомго бир татыктуу бир муунду тарбиялап чыгыш керек. Бул мектеп аркылуу ишке ашат да. Мектеп аркылуу ишке ашат. Анан ошол мектепке биз баарына бирдей мамиле кылышыбыз керек. Бирдей. Ошондуктан мен бирдиктүү форманы туура көрөм да. Мектеп окуучусу эгерде ошондой жоолукчан бара турган болсо, мына жогоруда форма менен бара турган болсо, эмне зыянчылыгы тиет? Мисалы үчүн ар бир жаштын өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Мисалы үчүн бизде келин болгондо ак жоолугун башынан түшпөсүн деп келин болгондо салынган да. А келин болгонго чейин жоолук салынган эмес. Демек биздин улуттук каада салтыбызга карама каршы келген нерсе болуп атат да, жоолук салынуу дегенчи. Себеби ал кичинекей кыз болсо күйөөгө чыга элек да. Демек бул биздин улуттук салтыбызга карама каршы келет. Сюжет боюнча айтып коеюн. Мына педагог сүйлөп атат, 2 класстан баштап эле кызыма кийиздим деп. Бул эми кызы балакатка жете элек деле кийгизип коюптур да. Негизичи. Мен ушундай ойлойм. Мына мен да ошол дин жаатында баягы көп суроолор боюнча иштеп байланыштамын. Негизи динде ошол балакатка жеткенде кийиш керек. Анан буну кыздар албетте бул мамлекеттик эмес мектепте окуйт окшойт. Азыр бизде мамлекеттик эмес мектептерде Мамлекеттик мектепте окуйт экен. Тигил көбүнчө атайын ошол хиджаб кийген кыздар кандай десем жеке менчик мектептерде окуп жатышат да азырчы. Себеби мектепте эмне үчүн кабыл албай атат деген суроо туулат да. Мен как педагог катары мага канча деген ата-энелер келет, ушу кыздар келишет, көп ушулар менен сүйлөшөм да. Эмне үчүн ушундай болуп атат деген сөз чыгат. Анан сурасам ошол кээ бирде баары туура кабыл албайт. Эмне үчүн жоолукчан кызды кабыл албайт деген суроо туулат да. Тоготер жери. Себеби кыргыз элинде кыздар турмушка чыкканда жоолук салынган. Мына ушул биздин салтыбызга карама каршы келип турат. Эми кийинки чыккан ислам дини сөзсүз кыздар балакатка жеткенде салынат деп. А бирок көпчүлүк кыргыз эли кыздарын жоолук салындырбайт. Турмушка чыкканда кыздар жоолук салынат. Ошондуктан ортодогу пикир келишпестиктер ошол эле мектепте класста окуган окуучуларда кыздар бири-бири менен келишпестиктер болуп атат да. Ошол учурда мисалы сиз ал кыздарды жоолук салган кыздарды ата-энеси мажбурлап коюп атат дейсизби? Эми мен дагы кыскача айтып кетейин бир аз. Мисалы үчүн бул боюнча мен жылда ушул маселе боюнча бир-эки ай ушул эме талкуу болот да. Анан кээде ошо мектептин директорлору мен сүйлөшүп калам да. Алар айтышат, жай айында дейт, ушунчалык ар кандай уюмдар кыздарды ошол жоолук салынга үгүттөгөн ар кандай уюмдар иш жүргүзөт экен. Бекер. Анан ошондо анан эле май айында бүткөн, 1-сентябрда карасам эле кызым арабча болуп эле чүмкөнүп эле келип калат дейт кыздарыбыз. Анан эмне болду сага деген мугалим суроо берет да. Эмне болду сага? Сен жоолугу жок жүрдүң эле, быйыл 9-класссың. Эмне болду сага? Десе, жок, биз туура эмес жүргөн турбайлыбы? Бизге ушундай мен эми уюмдар атап эле коеюн. Ушул уюмдар келип айтты, силер туура эмес жолдо жүрөт турбайсыңарбы? Силер балакатка жеткенсиңер, силер жоолук салынышыңар керек деп. Анан алар менен иш жүргүзгөндөн кийин алар жоолугун алган учурлар болот. Чечкен учурлар бар. Кеңес Дүйшөн ажа, сизде да микрофон. Бул жекебиз менен агайыбыз мындай деп атпайбы, салт деп атышпайбы экен. Туура салтты сыйлайбыз. Бирок ошондой эле бул пайдалуу салтпы же зыяндуу салтпы? Ушул өңүттөн, ушул позициядан туруп гана биз ар кандай маселелерди чечкенде, анан көйгөйлөрдөн кутулабыз да. Баланын укугун бузуу да болбойт, адам укуктары да бузулбайт. Анан бул эже биз айткандай 2 айлап башын оорутуп тигинтип жанакы келген укук бузуулардын негизинде жоолуктун айланасында 2 айга чейин алпырышып, алектенүү бара болот дегенде бул маселе да чечилет. Ошон үчүн ушуну мындан ары карай ушул жакшы адилеттүүлүк болуш керек да. Бул нерсе ислам дини негизи адилеттүүлүктү талап кылат. Батыш өлкөлөрүнө деле келелик. Ошол эле батыш өлкөлөрүндө, өнүккөн батыш өлкөлөрүнүн бир нечелеринде жоолук салынып жүрүүгө уруксат этилген да. Жанагы королева жөнүндө бул агайыбыз айтып атат. Кандайдыр бир Иорданиянын королевасы болобу, кимиси гана болбосун, ал биздин андай адашкандар биздин өлкө үчүн сабак болбош керек да. Андай бир киши, бир адашкан аял эч кандай сабакты болуп бербеш керек, үлгүдө болуп бербеш керек да биз үчүн. Ушул жерде менде суроо пайда болду да азыр. Жанагы узун кийингендер, ошону менен биргеликте кыска кийингендер. Салт туурасында дагы биздин салт боюнча андай кийинбеш керек деп айтып атасыздар. Биздин мисалы үчүн ушул сиздин сөзүңүзгө бардык эле кыргыздар кошула бербейт деп эсептейм. Ошондуктан бул жерде эки жакка бирдей карасак, эмне үчүн суроо да, эмне үчүн узун кийгендерге
мыйзамды дагы каршы чыгабыз. Мыйзамды айтып атабыз да, биз мыйзамга туура келбейт деп атабыз, узун кийсе. Салтта дагы эгерде узун кийген болсо биздин салтка туура келбей калды деп айтып атабыз. Бирок ошол эле убакта кыска кийгендер көп мектепте. Ошол эле убакта ал мыйзамга туура келген жок, салтка туура келген жок. Эмне үчүн биз кыска кийгендерге ушундай чара колдонгон жокпуз? Биз ошол кыска кийген, узун кийген болгондуктан 2015-жылы мектеп формасына бирдиктүү талап киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө мында мектептин уставына баш ийбей хиджаб кийген кыздар болуп атат. Мына ошол эле суроо да. Кыска кийип аткан кыздар болуп атат. Укугумду чектеп деп. Бирок биз мыйзам чегинде жаздык. Тизеден ылдый 5 сантиметр и балтырга чейин. Демек бизде мына ушундай проблема бар. Анда Эми биз ошону түшүндүрүштерин жүргүзүп атабыз. Бирок ошого карабастан көрүп атасыңар да кандай көйгөй чыгып атат. Ошондой кыл мектеп деген мектептей болуш керек. Мектептин талабында көнүш керек. Бирок ага укпай жанантип өтө узун кет, же болбосо кыска кет, ошол боюнча иш жүргүзүп атабыз. Бирок эжеке бул иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө бул азыр сиз айтып атпайсызбы ушундай бардыгына бирдей кылабыз деп. Аракет кылып атабыз. Иш жүзүндө андай болгон жок эжеке. Эми 5 кол барабар эмес. Мисалы үчүн карасаңыз, жүргүзүп атат азырчы. бир факт бар, мисалы үчүн бир кыска кийген кызды мектепке киргизбей койдук деген. Мектепке баарын киргизебиз. Жок. Мына азыр уктурсаңыз, мына омбудсменден тигил мутакалим фонду айтып атат, мага болгону 4 кат, 5 кат кетти. Омбудсменден келди каттар. Мен ошол замат мектепке чалам да. Булар кат жазышат, мектеп киргизбей койду, окуя калды, ушундай деп. Бирок сүйлөшө келсем, мектептин директору жок дейт. Эч ким анын кийимине карап мектепке киргизбей койбойт. Киргизип, бирок ал түшүндүрүү иштерин жүргүзөт да. Анан ошону булар башкача ойлоп калышат. Жок, эжеке, бул жерде ушул маселе такталыш керек болот. Мен сизге айтып атам. Эмне үчүн иш жүзүндө көрбөй атабыз биз. Мисалы үчүн бир кыз келип, мени кыска кийгендигим үчүн мектепке киргизбей койду деген жок. Мен сизге айтып атам. Өтө кыска кийсе, ооба, өтө узун кийсе, биз мектепке киргизбей койбойбуз. Кирет, бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жанакы мисалы үчүн узун кийип келип хиджаб кийип келди дегенде, аны коргой турган мынакей мутакалимде болгон уюмдар бар, ызы чуу көтөрүп атат да. Ошон үчүн факт бар. Тигини киргизбей койду дегенде ал үйүнө барат дагы кетип калат, ал ызы чуу көтөрбөйт. Анан мына бул жерден мына сиздин айтканыңыздан да бир нерсе болуп атат да, макул. Хиджабты уруксат берели да. Туурабы? Сиз айткандай уруксат бериш керек. Мына бул Дүйшөн айткан уруксат берели. Анын эки жагы бар да. Анда ага уруксат берсе, мен эмне үчүн тиги хиджаб кийгенде мен эмне кыска кийгенге укугум жок деп ал айтат да. Демек анын укугун кыска кийгенди бузбашыбыз керек да. Жакшы, келиңиз Надира, мисалы жогоруда айтып атпайбы, буларчы жол салынганда дагы мындай үгүттөө иштери жүрүп кетип атат. Май айынан кийин сентябрга чейин ар кандай уюмдар жүргүзүп кетип атат деп атат. Ошол эле учурда тоскоолдук кылып коюп атат, ар кандай сабактарына деп атат. Сиздер өздөрүңүздөр ушундай иликтөө жүргүзүп анализдеп көрдүңүздөрбү? Жолукчан кыз ушундай билим алууда ушул жолугу бирдемкеси тоскоолдук болот бекен? Жана ошондой эле май айынан кийин үгүттөө иштерин жүргүзөсүздөрбү? Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атканда эмне жөнүндө сөз кыласыздар? Биз мисалы үчүн жолук салын же салынба деп эч кандай үгүттөө ишин жүргүзбөйбүз. Биз бир гана түшкөн факты боюнча иш алып барабыз. Болду. Мисалы үчүн ал кыз менен арыз жазган арыз ээси менен сүйлөшөбүз. Мындай арызга чейин мүмкүн ошо каршы чыгып аткан жетекчи же мугалим менен мындай тынч барып сүйлөшүп, мындай бир тил табышып көрбөйсүңөрбү? Анан ошол эле учурда биз сурайбыз, сөзсүз түрдө сурайбыз биз. Эч кандай узун жер сүйрөгөн мындай кийимдерди кийбейсиңби? Ал деген мектепте бир гана педагогдорго эмес, бизге дагы мындай жаман көрүнөт да. Мисалы үчүн биз үчүн делечи, мисалы үчүн билим алууга келген кыз узун кийип жүрсө, мындай аябай узунчу, мындай аябай узун кийбе, кара кийинбе, жолугуңду ак жолук салын, мындай сен дагы мугалимиңе компромисске бар деп айтабыз да. Анан биз эч кандай үгүт иштерин жүргүзбөйбүз, мутакалим кому. Окуу билими кандай экенин сурайсыздарбы? Билими кандай экенин сөзсүз түрдө сурайбыз. Мисалы үчүн ата энеси кайрылса да, кыз өзү кайрылса дагы кандай окуйт кызыңыз? Түнт эмеспи? Мугалимдер менен жакшы тил табышабы деп айтабыз. Көпчүлүк учурда мына 80-90% жооп берет, менин кызым жакшы окуйт, эч кандай балдар менен конфликтте эмес деп жооп берет да. Жогоруда сюжетте айтып өтпөдүбү? Айрым эн аталар тескерисинче чоңоюп калган кызына кайра жолук салындыра албай, аябай мындай өткөл курак деп коебуз го, өткөл курак маалында ашыкча бир кыймыл аракеттери көбөйүп баштаган маалда кыйналып
жоолук салындырып анан мажбурлап коюшат депчи, балким эртерээк баштаганда жакшы болмок деген ой пикирлер кетпедиби? Балким ошол учурда баягы кыз өзү каалап кичинекейинен салынам деп атса, анан жок сен азыр салынма деп коюп, кийин кыздын туура эмес жолго түшүп кетишине дагы жол ачып койбойбу? Жакшы суроо болду. Мисалы айтып атпайсызбы ушундай кийин мисалы кандай негизи жоолук салынса деле салынбаса деле үйдө эми тарбиядан көз каранды деп ойлойм. Жакшы. Бул жерде азыр эжекенин айтканына тактоо киргизип коюш керек экен. Министрлик бул жерде каршылык жок экен, туурабы? Эгерде оронуп келген болсо мектепке кирет экен. Ушундай эмес экен? Келиңиз, микрофонго. Аз айтып атпайбы? Эгер эжекеге суроода. Сизге суроодо мен мисалы үчүн муфтиятка суроо бердим. Мисалы үчүн мечитке мас болуп киргенге болобу? Болбойт, болбойт, туурабы? Жылаңач киргенге болобу? Болбойт. Бул мечиттин өзүнүн эрежеси бар, ошол эрежени сакташ керек, туурабы? Аны ошол эле мезгилде мисалы үчүн бизде мамлекет дин мамлекеттен бөлүнгөн. Мектептин өзүнүн эрежеси бар. Ооба. Анан ал жерге мисалы үчүн жанакы свой мустовым чужой монастырь не входит деп орустук бар да, өзүңүн эрежең менен кирбе. Мектептин эрежесин сакта. Анан тетиги 1000 жыл мурунку эле кайра догуруна бербеш керек. Анда жоолук менен азыркы бүгүнкү хиджаб менен анда мындай кылыш керек. Пайгамбардын догурунун кереги жок. Ошондуктан азыр мен аягына чыгайын. Ошондуктан биз андай кылыш керек, мындай кылыш керек дебей, бүгүнкү күндө бүгүнкү реалдуу шарттарды эсепке алуу менен биз келишибиз керек. Анан ошол мисалы реалдуу шарт деп атасыз да, реалдуу шартта мисалы ушинтип проблема болуп атат, жоолук маселеси болуп атат. Бул жак болсо кабыл албай атат. Ортодон кантип чечим? Мына ушул жерге келгенде мен мисалы үчүн айтам да, бул жанакы биздеги ар түрдүү радикалдуу көз караштардын тарашынын натыйжасында жоолук салынушу деген келди да. Себеби Кыргызстан салтында буга чейин эч качан жоолук салынган эмес. Бул жерде мыйзамга биз айтып атпайбызбы, ушундай бирдей форма менен келиш керек деп. Бул жерге айтып коюш керек экен анда. Мыйзам бир гана мусулмандар үчүн гана деп жазып коюш керек экен да. Кандай жазып? Оронгондор гана аткарыш керек, ошолор оромолун чечип бериш керек. Жок, мектептин эрежеси бар, оронгон. Эреже ким үчүн? Эреже ким үчүн? Эреже окуучу үчүн. Жалпы окуучулар үчүн? Мусулмандан эмес, жок, аякта христиан. Жок, жалпы окуучулар үчүнбү? Түшүнүктүү, бул жерде. Анда жалпы аткарбайбызбы анда? Жалпын аткарыш керек, ошону айтып. Жок, ошо жалпы аткарылбай атат деген ой пикирди айтып атасың жаныбызга. Келиңиз. Жок, эжеке бул жактан мыйзам радикалдар келип алып башты ортуп атат да. Келиңиз, агай, микрофон жок сизде, өтүнүч. Келиңиз. Болду, Курманбек мырза, келиңиз. Мына айтып атпайбы, кандай мисалы тиги мындай болуш керек, анан мындай болуш керек, эки тарап болот атпайбызбы азыр? Эки тарапчы мисалы. Ошон үчүн бизде эмне үчүн башталган болуп атат? Ар ким өзүнүкүн орусча айтканда талкайт эте берсе, биздин мамлекет аныстагы мындай кылычында турат деген сыяктуу да, орой айтканда. Ошон үчүн бизде баарыбызга бирдей баш мыйзам деген бар. Карап чыгыш керек дейсизби? Баш мыйзам деген бар. Баш мыйзамды биз сыяктуу эле мисалы юридикалык билими жоктор же болбосо сабатсыздар жазган жок да. Аны бүт жагынан ойлонуп жазылган. Демек биз мыйзамды гана сыйлашыбыз керек. Ар ким өзүнүн оюнун бияка эрежеге киргизе бербеш керек. Ар ким өзүнүкүн кошпош керек. Мамлекеттин гана саясатын колдош керек. Назира, сиз да ой пикир билдирем деп атасыз? Албетте мыйзамды биз сыйлашыбыз керек. Кыргыз Республикасында эң башкы документ болуп бул мыйзам, баш мыйзам эсептелет. Ошондуктан эч бир орто мектептин уставы баш мыйзамга каршы келбеш керек. Баш мыйзамда 30 мен эгерде жаңылбасам 32 берененин 3-бөлүмүндө или 31 берененин 3-бөлүмүндө эч бир жаран өзүнүн диний мындай эрежелерин сактап жүрүүгө каршы чыкпаш керек деген нерсе бар. Мектеп окуучулары үчүн жоолук салынуу шартпы деген суроону биз социалдык тармактарга таштаганыбызда коомчулуктагы жарандардан бир нече суроолор жана ой пикирлер келген эле. Анда биз суроолорго келген коноктордон жооп алалы. Кыз балакатка жеткенде эмес, кийин өз алдынча болгондо эле жоолук салынса болобу дейт. Ла икраха фиддин деп Кур'ан-ы Каримде айтылат да. Бул Котормосу? динде зордоо жок деген да. Динде зордоо жок. Балакатка толуп акыл эси жайында болуп, кадимкыга чоң киши болуп эсептелинип калгандан кийин эгерде жоолук салынып жүрүп, кандайдыр бир башка ибадаттарды кылып жүрүп таштап салса, ал өзү күнөөлүү болот дагы, жек өзү күнөөлүү болот. Анда ата-энеси эмес өзү күнөөлүү болот да. Эгерде балакатка жетип, бирок жоолук салынбаса күнөө болобу дейт. Өзүн мусулманмын деп эгер эсептесе, анда сөзсүз күнөөлүү болот. Анткени жоолук салынуу керек экенин билип турат. Билип туруп деген аткарбай койгондон кийин
күнөөлүү болуп калат. Ошол учурда биз мындай позицияда болушубуз керек да. Тигил ислам дининде жанакы зордуктуу жок да. Балага түшүндүрүү жолу менен көп эле балдар өздөрү салынып атат да. Эми жылаңачтоодон эмне пайда таптык мына? Кыз баланын дейт, мисалы жоолук салынган кыздар деле жакшы ийгиликтерге жетишип жүрөт. Аларды жоолугунду чечтеп, алардын окугун тепселеп коюу бул туура эмес деген ой пикирди айткан. Да, кошумча, что биз мусулман өлкөбүз деп өлкө эмеспиз, бөлүнбөйбүз. Кыргыз Республикасына бардыгыбыз Кыргыз Республиканын жараныбыз. Жараныбыз дейбиз, ошондуктан бул жерде эч кимди баягы укугун бузулган жок. Менин айтарым, мектепте болуш керек. Бирдей талап. Мектеп жашындагы кыздардын баары мектеп формасын кийиш керек. Мектептен бүткөндөн кийин каалаган кыздар каалаган кийимин кие берет. Мен ага каршы эмесмин. Ошо азыркы айтып аткандай да, жанакы эгерде жанагы бир эле мисалы үчүн исламга айтсанда эртең 5 еврей келет, биз өзүбүздүн кийимибизди кийебиз. Башкалар келет. Ошондуктан биз мектепте бирдиктүү, мектептин формасы, мектептин эрежесин сакташ керек. Анан бардыгы сакташ, бирдей сакташы керек. Жанакы кыска кийим, узун кийим дегендин бардыгына бирдей кылышыбыз керек дагы. Анан бул жерде тиги ал жаман бул жаман деп мындай карама каршы эч качан койбошу керек. Анан сөзсүз түрдө ал жоолук салынуу же салынбоо бул адамды акылдуу же акылсыз кылып жибербейт. Көп түрдүү билим алууга жоолуктун тоскоолдук берип атат. Билим алууга эмес, бул биздин салтка, талапка туура келбей атат да. Эгерде бала таланттуу болсо дейт, ошол эле кичинекей кыз, анан аны балакатка жеттиң жоолук салын деп салындырып койсо, анын талантын кысып койбойбузбу дейт. Эгерде кыздын каалоосу жок болсо, анда баягындай Куранда айтылгандай динде эч бир кыйноо жок дегендей эле ал кыз менен кыздын да ой пикирин эске алуу керек. Эгерде кыз каалап талантты биягынан ашып ташып атса, биягынан жоолук кийем деп каалоосу ашып ташып атса, экөөнү бирдей алып кетсе болот. Анткени азыркы күндө баягындай талантын дагы мындай жоолугундагы бирдей алып кеткен эже сиңдилерибиз аз эмес. Коомчулукта дейт, жоолукчандар ыймандуу, жоолугу жоктор ыймансыз деген түшүнүк келип чыгат дейт. Эгерде бул мектепке дагы жалаң жоолук салынсын дей бере турган болсо, ортодо чоң чыр чыгат го деген экен. Абдан жакшы суроо экен. Ошондой болуп атпайбы? Мисалы 18 балакат жашка жеткенден кийин жоолук салбаса кандай болот деп суроо бербедиңизби байкегечи? Анан байке айтып атат, күнөөлүү болот депчи. Күнөөлүү болот деп. Мен ага кошула албайм. Анткени мисалы 18 жаштан кийин мисалы жоолук салынбаса, дейм, турмушка чыккача жоолук салынбаса, анда ал кандай күнөөлүү болуп калабы? Аны бир тараптуу күнөөлөй албайбыз да. Жакшы келип ошондуктан туура суроо болду. Кайсы пикир жаралышы мүмкүн. Кайсы пикир жаралышы мүмкүн. Келиңиз, Дүйшөн мырза жооп бериңиз. Жана бул эжейлерибиз менен агайыбыз айтып атпайбы, кайта-кайта. Талап бар бизде ушундай деп. Ошол талапты эң жакшысы ошо да багы Гордеевский узел деп коет да, Гордеев түйүнүн чечүү деп багы тиги немеге кол салганда ким түйүндү чечсе мына бул жерден ошол шаарга кирип барат деп байыркы мезгилде болгон окуя да. Ошонтип Карфагенге кирип баратып кылыч менен чаап туруп чечет да, ансыгандай муну жөн гана оңой чечип коюп кутулуш керек да. Ошол талапты жокко чыгарып оңдош керек. Кайра башынан мыйзамды. Ошол мыйзамды оңдоп коюш керек. Ошондой эжейибиз агайыбыз да көйгөйдөн кутулат. Жанагындай кыз сере дегендей жылаңач чыгып алып Фейсбуктан үгүттөп аткандар чыкпайт. Жакшы, эже мыйзам канча жылга чейин бекитилген? Канча жылдан кийин кайра каралса болот? Мыйзам мынча жылга чейин деп бекитпейт. Мыйзам шартка жараша өзгөртүү киргизилет. 20 жылдан эмеспи? Жок, өлчөм жок ал жерде. Бирок тилекке каршы биздин кошуна мамлекеттердин бардыгында билесиңер хиджабты тыюу салып, даже саткан курсат жок. Мен келген ата-энелерге айтам, силер Кыргызстанда жашаганыңарга сүйүнгүлө. Кыргызстандын гражданинимин, ушул жерде жашап атам мен. Демократия мамлекетте жашап атам деп сүйүнгүлө деп айтам да. Мен ойлойм, биз ага барбайбыз, биз ислам мамлекети эмеспиз. Бул биз светтик мамлекет. Мен ушул жерден жыйынтыктоочу сөздү берерден биринчи бир суроо мени аябай ойлондуруп калды. Азыр эки жак талашып атыпчы. Макул, жоолук салындырган эн аталар балдар үчүн чырылдап атат. Алар салындырды, балам ыймандуу болсун деп. Бирок ошончо мектепке окута албай атат. Бул жактагы мугалимдер жоолук салынып келген окуучуну жакшы окуйбу, жаман окуйбу, жоолугуңду чеч, билимиңди ала бер деп атат. Ортодо кыз бала кыйналып калып атат. Ушул нерсе бул коомубузда өтө бир көйгөйлүү болуп калып атат. Ушунун негизинде көрсөтүн жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиз. Бул жерден бала эч качан орто жолдо чайналып
болбошу керек, анткени ал үчүн чоңдор башкалар чечип атат. Ошондуктан орто жолдо анын билимине башкасына таасир этпеши керек. Ошондуктан мындай күч колдонуп зордуктоо жол менен анын жоолукту чечтирүү менен аны жакшы кылып жере албайбыз. Жоолук менен болгондо ал жаман болуп кетпейт да. Ошондуктан муну дагы ар түрдүү конкреттүү кырдаалда жөн эле мектептин эрежесин сакташ керек, анан салт менен болуш керек деген нерсени айтып. Келиңиз Дүйшөн мырза, жыйынтыктоочу сөз. Ошол бул маселени жанагы эми ушул өз ара түшүнүшүүнү мындан ары ага эжелерибиз менен мындан ары улантышыбыз керек да, улантышыбыз керек ушундай сүйлөшүүлөр. Жакшы, Кылым эже, келиңиз, жыйынтыктоочу. Биз сөз кылып атабыз мектеп жашындагы. Сиздер ушу туура эмес болуп эле тиги Курманжанды аткап айтабызсыңар. Биз мектеп жашындагы кыздар жөнүндө сөз кылып атабыз. Кыргыз эли кыздарды аябай урматтайт. Кыз адебе кымбат дейт. Кызды үйдө кыл жатпайт дейт. Ушунчалык кыргыз эли кыздарга чоң маани берет. Жоолугуң агарсын деп турмушка чыкканда ак жоолук деп ушунча маани беришет. Демек мен ойлоймун ушул учурдан пайдаланып ата энелерге, көрүүчүлөргө суранат элем. Мектеп мектептей болуш керек. Мечит мечиттей. Демек ар бир окуучу, ар бир Кыргызстан жараны ошол мыйзамга ылайык, мыйзамга баш ийип, мектептин тартиптерин уставка ылайык иш жүргүзүп макул болуш керек. Жыйынтыктоочу сөздү айта турган болсом, мен ошо башта айткан пикиримде калам. Бул менен мен багы ошол жоолук салынууга каршы деген ой эмес, болгону мен билим берүү министрлигинин мамлекеттин саясатын, мыйзамды колдогон киши катары ошол оюмда калам. Келиңиз, Надира, сиз. Ошол учурдан пайдаланып окуучуларга жана алардын ата энелерине айтат элем. Ошондой эле мугалимдерге да кайрыла кетет элем. Мынакей эки жак тең бири-бирине түшүнүү менен мамиле кылса, ошол эле баш мыйзамды сыйласа деп ушундай бир кайрылуум бар эле. Кыздар дагы чектен ашпай, мугалимдер дагы баяндай кыздарды теңтуштарынын астында мындай уят кылып, мазактоо кылбай, мындай бири-бирин түшүнүп бир компромисске келишсе деп айтат элем. Жыйынтыктоочу, экөөңүздөр келиңиздер. Бул жерде бир сөз болду да, буяктан педагог балагатка жете электе кызын мажбурлап жоолук салып тур деп. Эже мен түшүнгөн нерсе, бул жактагылар бар көрүп турду. Эже айткан сөзү, 2-класста окуп атканда кызым жоолук салынбай эле кой деп айттым деп айтты эже. Ошону айтып коеюн. Анан өзү жоолук салынды. Экинчи маселе, ушул форма боюнча сөз кеткенде улуттук салттык кийим тууралуу сөз кетип атат да. Анан мен суроо бар. Улуттук жок, бир кызык нерсе. Улуттук салттык маселе кийим ушул болгон мектеп окуучуларгабы же башкаларга да тиешелүү? Эже өзү айтып өттү. Мисал, күйөөгө чыккандан кийин жоолук салыныш керек деп. Же болсо улуттук салттык кийим деп атабыз. Калпак каякта, же күйөөгө чыккандан кийин жоолук каякта? Бул маселеге көңүл бурулабы же кандай деген суроо. Же эже 18-ден өтүп кетти. Сиз 18-ден өттүңүз, туурабы? Ошол 18ге чейин эже салынбасын деген багытта айтып атышпайбы? Баарыңыздар келип, ой пикириңиздерди билдирип, жакшы кеп кеңеш айтып бердиңиздер, ыраазычылык билдиребиз. Демократиялык коомдо жашап жатканыбызга байланыштуу ар ким өзүнүн укугу менен жашагысы келет. Ал эми кандай кийинет, ар кимдин өзүнүн эрки. Ушуну менен чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламаттаңыздар. Биздин чир сиздин.